Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-каналдын түз эфиринде учурда талкуусу. Аны мен Болот Абджапаров алып барам. Ошондой эле бүгүнкү биздин конокторубуз баягы орус тилдүү болгондуктан мен кесиптешим Мейкин Батырбеков да бүгүн ошо талкуунун неме алып барууга жардам берет. Саламатсызбы, Мейкин? Добрый вечер, дорогие зрители. И это программа «Учурда». И сегодняшняя наша тема – это обманутые дольщики. За время года независимости у нас в стране обмануты более 4000 дольщиков. Об этом мы сегодня поговорим. Студиянын коноктору менен тааныштырсак, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова жана ошол жабырлануучу ошо жанагы өзүнүн баягы үлүшүн берип, бирок үйсүз калган. Бүгүнкү биздин талкуулай турчу темабыз үлүшүн берип үйсүз калган жарандар деген тема койдук. Үлүшүн берип, бирок үйсүз калган жабырлануучу Бану Мамбетакунова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы? Анда алгачкы сөздү Аида айым сизге берсек. Рахмат. Бул алданган дольщиктердин темасы бул аябай эле көйгөйлүү маселе болуп атат азыр. Анан мен 1 жыл мурун ошо бир нече алданган дольщиктер менен кезигип, анан ошо маселе жаралды да. Ошо себеп болду. Ушуга дейри азыр иштеп, анан жанакы мыйзамды алып чыгарганыма. Мына мен айтып кетерим, биз болсо ушул убакыттын ичинде бир нече тегерек стол уюштурдук. Ушул эле дольщиктерден бир нече кайрылуу алып биз катталды анын баары. Анан өзүм болсо мына мыйзамды иштеп чыгуунун астында ошол өкмөткө жумушчу топ түзөлү деп сунуш кылганмын, бирок жумушчу топ түзүүгө кичине мындай тоскоолдуулук болду. Өкмөт бизде 16 жылдан бери ошол жумушчу топ түзүлүп иштеп жатат деп мага ошондой бир өзлөрүнүн домоттарын коюп, сиздер жумушчу топ түзбөй эле койсоңор жакшы болот эле деп ушундай бир сүйлөшүү болгон да. Анан мен бул жумушчу топту түзөйүн деген себеби ушул мына азыркы мыйзамды, мен сунуштап аткан мыйзамды иштеп чыгуу үчүн түзөйүн деген да. Анткени мына мыйзамды иштеп чыгып, демилгелеп, өкмөткө ошол өкмөттүн заключениясын алыш үчүн жибергенде, өкмөт мага кайта эле мына моунча бир баракча болгон өзүлөрүнүн мындай каршылыгын мага жазуу түрүндө жиберген да. Анан бул каршылыктардын баарын эске алып, мыйзамдын ичинен жарымын чийип салсам, бул дольщиктердин, ошол алданган дольщиктердин, анан жанакы 4000 азыр эсептесек, болжоп эсептедик да, анткени статистика жок. 4000 кишидей болуп атат да, ошонун тегереги. Анан бул азыркы дольщиктердин маселесин экиге бөлсө болот. Биринчиси бул болсо жанакы алданган дольщиктер, экинчиси ушул жанакы мен айтып кеткен 4000 кишидей саны көбөйбөсүн депчи. 10.000 болуп кетпесин, 20.000 болуп кетпесин деп. Анан мына ошондой сан көбөйүп кетпесин деп мен мыйзам алып чыктым. Анан бул мыйзам болсо мен азыр айтып кеткендей эле өкмөттөн каршы пикирлери келди. Бирок ага карабастан мен ошо мыйзамды Жогорку Кеңештин талкуусуна алып чыгам. Анан жанакы биринчи маселе деп атпаймынбы, уже алданган дольщиктер боюнча. Бул боюнча мен дагы азыр өкмөткө сунуш даярдап атам. Анткени мына бир канча жолу бул тема көтөрүлгөн, Жогорку Кеңеште дагы, мурунку сазывтарда дагы көтөрүлгөн. Бирок иш чара болгон жок. Булардын көйгөйү өзүнчө эле өзүлөрү менен эле калып атат да. Ошондуктан мына бул теманы мен тема менен аябай эле алек болуп жүрөм акыркы убакытта. Бир жыйынтыкка келели деп. Анан жанакы жумушчу топ жөнүндө айтып кетпедимби? Бул жумушчу топ чоң эле иш жасаш керек болчу. Бул жумушчу топко ар кайсы мамлекеттик органдардын мүчөлөрү, ошол эле алданган дольщиктер жана НПОлор кирген да.
Анан булар болсо жанакы ар бир кайрылууну изилдеп чыгып бир статистика түзүш керек болчу. Ушул Кыргызстанда ошондой алданган дольщиктер канча экенин, жанакындай алдап кеткен строй компаниялардын статистикасы болуш керек болчу. Анан мен бир нече жолу айтып кеткенмин, биз болсо ошол строй компаниялардын мындай добропорядочный, недобропорядочный строй компаниялар бар да. Анан ошолордун базасын түзүш керек болчу. Анткени биздин элибиз билиш керек да, мисалы үй сатып алыш үчүн кайсы строй компанияларга кайрылса мындай утулуп калбайт да. Ошол жөнүндө ойлонуп өкмөт ошондой бир база түзүш керек болчу. Ал базага эмне кириш керек болчу? Биринчиден стройкомпания. Мамбет Акунова, скажите, пожалуйста, с какой строительной компанией вы заключали договор и что случилось? Расскажите в целом вашу историю. Спасибо. Я являюсь дольщицей обманутой строительной компании «Альянс Курлуш». Вложилась, значит, 100% оплату, произвела в эту компанию. В общем, у «Альянс Курлуш» партнер, они с городской строительной компанией, у них договор совместной деятельности с землепользователем. И, в общем, я туда пришла из-за того, что можно было свой договор именно зарегистрировать в госрегистре. Не посмотрела на то, что там строительство еще было не начато. Ну, думала, если я договор свой в госрегистре зарегистрирую, тем самым я буду как бы застрахована этим. Вот. Но, к сожалению, на данный момент даже госрегистр мои права абсолютно не защищает. А вот на какой стадии сейчас строительство? Строительство на нулевой стадии, потому что мы судимся. То есть они даже не начали, да? Даже не начали. Даже не начали. А как вот. они это объясняют? Сейчас я вам объясню. Дело в том, что застройщик сейчас сидит, его посадили по факту мошенничества, там очень много эпизодов, я думаю, он не скоро выйдет. Вот. А партнер его считает, что он не должен с нами считаться. Вот. И после того, как я вложила деньги, основную сумму. Да, вы можете даже назвать сумму, сколько вы вложили? Я вложила 20 200 долларов. Это на однокомнатную квартиру. Анда кийинки суроо айым болсун, айдайым айтсаңыз, жана сиз жазып аткан мыйзам кандай жол менен ушул баягы алданган үлүшчүлөрдү коргойт, же акчасын алып береби, же кандай маселени кандай чечет? Сиз эгер жана жазып жаткан мыйзам ишке кире турган болсо? Биринчиден, мына мен 7 семиуровневое строительство деп коет да. Ошону жазып чыктык. Мисалы, мына котлованды казышты. Ошо котлованын тегерегинде иш-чара жүргүзүлгөндөн кийин мына банковский гарантийный счет ачылат биринчиден. Анан ошол этап сайын ошол банкка ошол акча төгүлөт дольщиктен. Анан мындай госэкотехинспекция менен ошол госстрой көзөмөлдөш керек. Биз болсо уголовный жанакы уголовно-процессуальный кодекске дагы өзгөртүү киргизебиз об ответственности государственных органов. Анан ошол этап сайын акча ошол эле жанакы гарантийный счетко төгүлөт. Ошентип үй курулат да. Бир нече кепилдик бул берет деп ойлойм. Анан биз жанакы биринчи мыйзамды жибердим деп атпайбы тиги өкмөткөчү. Ошол өкмөт мына каршы болгон нерселерге мына страхование кирет да. Мисалы, ошол эле жанакы возведение строительства жанакы страховая компания страховать этиш керек. Балким ушундай мына азыр биздин алданган дольщик айтып аткандай, же башталбай калса, же бир канча уровеньге жетип анан курулбай калса, ошол стройкомпания полностью жанакы возмещение кылыш керек да, страховая компания. Анан стройкомпания уже дольщиктерге ошол каражаттарын бөлүп бериш керек.
Анан биз мына киргизген нерселердин арасында биздин оюбуз болчу да, бирок муну мыйзамга киргизген жокпуз. Ар бир строй компания өзүнчө жердин ээси болуш керек. Бирок буга аябай эле каршылыгы көп болуп атат. Ошол эле строй компания жактан, анан биз тегерек стол өткөргөндө да көп каршы маселе айтылды. Мына азыркыдай, азыр биздин алданган дольщик айтып аткандай, анан мына канча бир бизде бир жүздөй ошо кайрылуу жатат. Ошонун жарымы мындай да, жерде бир строй компания бирөө менен келишим түзөт. Ошо жердин ээси менен келишим түзөт. Анан келишим бир нече ошол үйдү бир нече кабатка дээри курат. Анан кура албай калат. Мына азыр дольщик айткандай, түрмөгө түшүп калат же ар кандай иштер пайда болот. Анан ошол эле жердин ээси ошол строй компания менен договорду, келишимди жокко чыгарат да. Анан ошол эле жердин үстүндө уже строительство бар да. Анан ошол жер менен ошол возведенный объект полностью жердин ээсине өтүп кетип атат. Госпожа Касымгалиева, у меня вопрос. Какая сумма в общем по республике, которую потеряли дольщики? Вы ко мне? Да. Вам вопрос, госпожа Исмаилова. Да. Так, но вы знаете, сумму, вот как раз-таки, я же говорила о рабочей группе, которая была создана правительством в 2016 году. И одно из наших требований было как раз-таки просчитать все то, что произошло, сделать статистику, просчитать вот эти вот все моменты какие-то упущенные, ответить на тот вопрос, который вы сейчас задаете, ну и многое другого. Этого сделано не было. Правительство просто, вы знаете, для галочки, видимо, создало эту рабочую группу, и до сих пор никаких результатов нет. Поэтому я и просила позволить создать мне эту рабочую группу. Просто определенное количество людей было против этого, но сейчас я вынуждена это сделать, потому что как раз-таки правительство дает мне на мой законопроект вот огромное количество замечаний, которые, если эти замечания я использую в своем законопроекте, да, то есть что-то вычеркну, что-то добавлю, то это не будет какой-либо защитой для дольщиков в будущем. Но все-таки есть такой вопрос, почему строительные компании не доводят дело до конца? В чем причина? Ну, вы знаете, причин, я вот как раз-таки к этому и вела. Ну, первая причина, вот допустим, это из анализа нашего, из полученных обращений, это когда расторгает договор, когда расторгает договор владелец земли. И здесь тоже момент такой, знаете, очень щепетильный. Здесь мы уже будем обращаться в прокуратуру для того, чтобы прокуратура нам не просто отписку отправляла, а прокуратура сделала анализ связи вот этих стройкомпаний вот с владельцами земли. Потому что, вы знаете, ну, у нас есть презумпция невиновности, кого-то винить мы не можем, но у нас появляются определенные мысли насчет этого. Во-вторых, не всегда виноваты стройкомпании, а виноваты государственные органы. Потому что, вы знаете, вот буквально 3-4 обращения к нам было по поводу жалобы на госстрой. Госстрой просто не дает добропорядочным компаниям достроить свое жилье. Придумывают различные причины, чтобы не вводить в эксплуатацию. И начинают судиться. Там, в общем, несколько государственных органов, они вкупе препятствуют вот окончанию благополучному строительству определенного объекта. Рахмат, Аида айым, рахмат. Бизде азыр түз байланышта ушул мыйзам долбоорун иштеп чыккан эксперттердин бири Эрнис Абдыкеев түз байланышта. Эрнис мырза, саламатсызбы? Да, мына азыр. Алло, Эрнис мырза, саламатсызбы? Алло, Эрнис мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Мыйзам боюнча айтып берсеңиз, жаңы эле Аида айым айтты да, ушундай бир жанагы өкмөт тараптан каршы пикирлер көп келди депчи. Ошо эмне болгон каршы пикирлер, жана сиз ошондой каршы пикирлердин канчасына макулсузбу? Эгерде ошо каршы пикирлердин баарын эске алса, мыйзам долбоору кандай болуп калат анда?
Суроону дагы бир жолу кайталап койсоңор жакшы угуп айтат. Жаңы эле жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова айтты да, ушундай бир мыйзам долбоорун иштеп чыктык деп. Сиздер чогуу иштеп чыккансыздар да, Ооба. Ошондо баягы өкмөт тарабынан аябаганда көп каршы пикирлер келип атат деп атат да. Ошол каршы пикирлердин канчасына макулсуз? Эгерде ошонун баарын киргизсе мыйзам кандай болуп калат? Эми бул мыйзам азыр проект катары даярдалып жатат да. Албетте ар кандай мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Ошолордун баарын жанагы эксперттер менен баары отуруп талкуулагандан кийин анан эмесине жетет да, өзүнүн даяр болот деп айтсак болот да. Эми бул жерде кээ бир айрым түшүнбөстүктөр бар. Өкмөт менен дагы, беркинде ишкерлер менен дагы ошолор бара чечилет да, мындайча айтканда. Эгер ушул мыйзам баягы ишке кирсе, кандай маселелер чечилет? Эгер иштеп баштаса, сиз жазган ошо долбоор. Бул жерде эң маанилүүсү жанагы ошол үйлөрдү алып атышпайбы? Жана жаңы куруп баштаган үйлөрдү алып аткан адамдардын, биздин жарандардын баягы эртең үй курулуп берилбей калышы мүмкүн деген күмөндөр көп болуп атпайбы азыр? Мисалы үй башталганда жакшынакай башталат дагы, кийин анан аягына жетпей калып атпайбы? Ошол учурларда жана жөнөкөй жарандар абдан жаман абалга келип калып атышат да, болгон акчаларын берип коюшат да, бирок үйдөн да жок, акчадан да жок болуп калган учурлар бар да. Эми бул баардык эле курулуш компанияларына тиешелүү эмес, бул айрым гана компанияларга тиешелүү да. Бирок ушул негизи, ушул мыйзам негизинде жакшынакай болсо, баягы жарандарга бир кепилдик болмоктон кийин акчасын бергенден кийин бул бүтөт экен деп мамлекет тарабынан дагы, мыйзам тарабынан дагы өзлөрүн коргошмок да. Дагы кандай баягы мурда алда жанагы салынып келатып, анан токтоп калган үйлөрдү баягы мамлекет тарабынан кандайдыр каражат бөлүнүп бүтүрүп бериш керек деген да сөздөр айтылып атат. Мамлекет тарабынан мындай негизи андай коюлган эмес да, бюджетте андай статья жок. Коюлуп бериш керек, бүтүрүлүп бериш керек дегенчи. Бул жерден жанагындай ошол курулуш компаниялары эле өзлөрү негизи бир белгилүү бир фонд түзүлүп, ошол фондко акча топтолуп, ошол фонд негизи кайра төлөп бериш керек да, эгерде кийин курула албай калсачы бир компания. А так мамлекетте чындыгында андай статья болгон эмес бюджетте, ал кыйын да андай болушу. Жана камсыздандыруу боюнча да айта кетсеңиз, балким ошол баягы үлүш салып атканда баягы акча салып аткан адамдар кандайдыр бир камсыздандыруу фонддор менен иштеш керекпи же кандай иш алып барыш керек? Негизи баягы биринчи баштаганда өзүңүз эле айтпадыңызбы, баары эле жакшы башталат, анан орто жолдон токтоп калып атат депчи. Ошо күмөн болсо кандай аракеттерди көрүш керек жарандар? Бул камсыздандыруу ошол маселенин чечүүнүн дагы бир жолу болуп саналат. Себеп дегенде ошол курулуш компаниялары өзүнүн ишкердүүлүгүн үйдү куруп баштаганда кийин үй бүтпөй калса, бир айрым себептерден ар кандай форс-мажордук окуялар болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурларда ошол үйлөр бүтпөй калса, демек камсыздандыруу мекемелери төлөп бериш керек деп туруп договор түзүшүп, ошол келишим түзүшүп, ошол камсыздандыруу мекемелери менен жакшы курулуш компаниялар тыгыз иштешсе, ал дагы жарандарыбызга жакшы болмок да. Себеп дегенде ошол эле үйлөр курулбай калса, камсыздандыруу компаниялары төлөп бермек. Бул дүйнөлүк практикада деле бар. Эгерде курулуш компаниялары үйлөрүн бүтүрө албай калса, ошол курулуш компаниялары камсыздандыруу компанияларына камсыздандырылган болсо, камсыздандыруу компаниялары төлөп берет да негизи. Үйдү аягына чейин куруп бүтүрүп беришет. Жана курулуш компанияларынын кожоюндары камалып кеткен учурдачы, ошолорду балким бир баягы аларды баягы үй бүткүчөктү баягы кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп туруу маселесин да караса болобу? Мисалы, көп учурда баягы камалып кеткенден кийин, жанагы үйлөрдүн баары камакка алынгандан кийин баягы бошоп баягы жоопкерчиликтен да бошоп кетет экен да. Мисалы, мен баягы кылмыш иши козголду, мага деп баягы үлүшчүлөрдүн алдында дагы ушундай баягы неме кылып коет экен да, шылтоо кылып коет экен да, үйдү бүтүрүп бербей. Бул негизи баягы уголовное дело, кылмыш иши болуп калып атат да, кылмыш жаза иши болуп калат. Ал жөнүндө баягындай шылуунчулук же болбосо мошенничество деген статья менен кылмыш иши козголсо, анда жөн эле кое берилбейт да, эч качан кое берилбейт ал адамдар. Ал кое берилсе деле балким качып кетиши мүмкүн деген ыктымалдуулуктар бар. Ошондуктан андайларды көбүнчө кармап турушат. Эми бул мыйзам чегинде да. Аны бошотуп ийгенден кийинки кепилдикти ким берет? Ал качып кетпейт, кайра ошол ишин улантып алат, жасай алат дегенчи. Себеп дегенде ал жерде
көптөгөн маселелер бар, нюанстар бар да. Аны деген ишкананын абалы кандай абалда ал жерде эчтекеси жок болуп калса кайра баштан улантып кетиш бул кыйын нерсе да чындыгында. Ошолордун баарын эске алып, ошондуктан ошол мыйзам чегинде ошол кармап камалып жаткандары да ошол мыйзам чегинде болсо керек да. Ошо сиздер жазып жаткан мыйзамдын өзгөчөлүктөрү тууралуу да кандай өзгөчөлүктөр бар? Ошо маселени чечүүдө кандай жолдору бар ошо мыйзамда жазган? Ошо акыркы сурообуз болсун сизге. Бул мыйзамдын негизги эле жакшынакай жери бул деген биздин жарандардын үй алардагы үйдүн бүтүрүлүп ошо үйгө берген акчасын өзүнүн кайра үйүнө кирип ошол үйдө турак жайда батирде жашап калышынын кепилдиги деп айтсак болот да. Эң негизги чечүүчү жолу ушул да бул мыйзамдынчы. Себеп дегенде жанагы үйлөр бүтпөй калып, адамдар же акчадан жок, же үйдөн жок болуп калып атпайбы? Ошол учурларда бир кепилдик болуп, жанагындай Айда Жекшенбаева да айтып кетти го жогоруда. Жанагындай мисалы ошол эле камсыздандыруу болсун, ошол эле фонд болсун, ошол эле жанагы ишкерлер, курулуш ишкерлеринин компанияларынын жанагындай белгилүү бир биримдиктерин ошолорду уюштуруп иш кылса, ошол жалпысынан биздин жарандардын үй сатып алардагы алданып калбагандыгы негизги максат. Господин Абдикеев, у нас передача идет на 2 языках. Расскажите об этом законе, который хотят принять, вот, который вы предлагаете. Орус тилинде. Вот, в настоящее время, вот Аида Жекшенбаевна, наверное, тоже выше упомянула, что данный законопроект разрабатывается для наших граждан. Вы сами знаете, видите, сейчас многие наши граждане не могут получить свои квартиры. Там с земельным участком у них тоже очень много вопросов, проблем возникает. Поэтому данный закон, основная цель данного законопроекта – это защитить наших граждан, которые хотят купить квартиры и дома. Рахмат, бизде түз байланышта ушул мыйзам долбоорунун баягы авторлорунун бири эксперт Эрнис Абдикеев болду. Анда көрсөтүүбүздү улантабыз. Сизде суроо барбы? Так, у меня вопрос такой. Вот, госпожа Мамитакунова, вот расскажите еще, вот сколько людей обмануты вот той строительной компании, где вы участвовали как дольщицы? Ну, по нашему объекту, значит, получается 14 человек обманутых дольщиков. А так как и у Альянс Курулуша где-то 11 объектов, в общей сложности 500 с чем-то человек. Я точное количество не знаю. Ну, сумма была собрана, ну, по моим или там, я не знаю, по другим подсчетам, около, начиная от 7 миллионов до 10 миллионов долларов. А какие меры вы сейчас предпринимаете? Куда обращались? Обращались, значит, к президенту с письмом. ответ? Обращались в мэрию с письмом, так как земля, она является муниципальной, там землепользователь, вот я как бы сейчас, получается, сужусь с землепользователем, да, вот, и обращалась в Совет Безопасности, кстати, мне очень хорошо помогли, Совет Безопасности, именно заместитель Совета Безопасности Субаналиев, да, вот, прокуратура вынесла предписание, на основании этого предписания мэрия подала на расторжение. Но тут такой вопрос. Дело в том, что вот даже вот мэрия, да, не то чтобы мэрия, УЗР, это управление земельным ресурсом, они вот утверждают, мы, говорит, можем расторгнуть, говорит, договор аренды, но это вам, говорит, ничего не даст. То есть нам законы не позволяют, говорит, этот земельный участок обратно вам его как бы дать. Мы уже начали на таком, уже на такую стадию пришли, да не надо нам передавать земельный участок, можно оставить его муниципалитету, просто постройте дом. Даже вот... То есть главное требование ваше, это просто чтобы вам достроили эти дома? Да, ну я в принципе и нашла даже спонсора, который построит этот дом. Любая, ну не любая, порядочные строительные компании готовы построить, потому что там разрешительные документы, все в порядке.
Единственная проблема вот землепользователя. Мы не можем ни с ним договориться. Мэрия тоже боится расторгнуть, и мы боимся этого расторжения, потому что не знаем, какой из зол лучше, да, вот выбрать, кого. То ли мы с госорганами будем работать, они тоже могут с нами не считаться, то ли землепользователь вот тоже подает иски, они хотят расторгнуть договор со своим партнером, с Альянс Курулушем, и этим расторжением просто вышвыривают нас на улицу. Айда айым, сизге кийинки суроосу негизи ушундай болбош үчүн кайсы мамлекеттик органдар алектениш керек ушундай элдер алданып калбаш үчүн? Жана сиз айткан 4.000 дедиңиз, ошол 10.000 чыгып кетпеш үчүн. Мен биринчиден мындан баштайын. Мына биз инвесторлорубузду колдошубуз керек деген көп сөз айтылып атат. Анан мына дольщиктер деле биздин внутренний инвесторлор болот да. Биз бүт күчүбүздү ушуга салып, ошо дольщиктерибизди коргоп чыгышыбыз керек. Анан мына мен болсо азыр кат даярдап атам өкмөткө. Биринчиден жанагы сиз айтып кеткендей, тиги Эрнис Абдыкеев дагы айтып кеткендей, өкмөттүн колдосу мына мен сунуштап аткан сунушум бул субсидирование. Өкмөт бир жерден бир акча бөлүп берип, ошо субсидирование кылса жакшы болот эле да. Анан ушу боюнча мен азыр изилдөө жүргүзүп, мына кат жүзүндө жиберген атам. Экинчиден, ошол эле компаниялар, ошол эле дольщиктер бир топко өзүнчө эле топ уюштуруп, башка бир строй компания менен келишим түзүп, анан ушул жанакы куралбаган балким 70% калды, балким 40% калды, балким баштала элек. Анан ошо калганын ошол жаңы компания куруп, өкмөт болсо ошол жаңы компанияга, бул жаңы компания жардам берет да. Анан бүт жанакы налогтордон бошотуу бир маселесин карап берсе, анан бул жерде дагы бир маселе пайда болуп атат да. Мына хорошо, налогтордон бошотуп берсин, ошол алданган дольщиктер ошондой бир топторду түзүп, өзүлөрү башка компания менен келишим түзүп, юристтер менен анын баарын мындай юристтер менен иштеп чыгып, ошондой иш баштаса, бирок анан эксплуатацияга госэкотехинспекция албашы мүмкүн да. Анткени мен азыр бир нече минут мурун айтып кетпедимби? Госэкотехинспекция даже мыйзамдын чегинде иштеген строй компаниялардын объекттерин эксплуатацияга албай атат. Кандай бир причиналарды айтыпчы. Анан ушундай болсо, бул биз ушуну дагы азыр госэкотехинспекция менен бир нече дольщиктер менен сүйлөштүк. Эмки жумада госэкотехинспекциянын, прокуратуранын, госстройдун өкүлдөрүн чакырып, ушул маселени талкуулайбыз да. Анан кийинки суроодо мисалы сиз айтып атпайсызбы, жанагы бир компания түзүп, анан куруп бүтпөй калган компаниянын баягы курулушун ошол алып берүү боюнча жанагы эгер компания салып бүткөндөн кийин балким берки компаниянын ээси кайра чыгып талашсагандай болуп калат. Азыр укпай калдым да, мен азыр өзү оюмду акырга дейин айтып алайынчы. Мына биз бул маселени аябай эле көп талкууладык. Анан мындай болуп атат да. Мурунку компания, жаңы компания менен келишим мейли түзүшсүн. Бирок мурунку компания менен дагы келишимди жокко чыгарып салса, бул вариант дагы болбойт. Анткени бул бир ответственность болуш керек да. Тигилер менен бузуп салса, анда мурунку келишим, мурунку бир убадалар ана эмне болот? Анан жанакы лицензия госстройдон мурунку компанияга алынганда. Анан ушул боюнча биз чоң талкуу кылалы деп атабыз. Ошол эле мен азыр айтып кетпедимби, мамлекеттик органдарды чакырып, биздин дольщиктерди чакырып, ушул боюнча уже точечно, прицельно деп коет да, ошол вопросторду талкуулайбыз. Госпожа Исмаилова, скажите, пожалуйста, а не связана ли проблема компаний-застройщиков с экономическим кризисом в целом в стране? Ну, вы знаете,
есть компании, стройкомпании, которые обращаются и говорят, то, что вот этим нашим законом мы можем сломать им рынок. Но если мы оставим это так, как сейчас есть, то, как я раньше сказала, число, это примерно, нету статистики, но примерно 4000 человек, они могут у нас в будущем стать 10, 15, 20, 30 и так далее. А это большой социальный взрыв. Он есть и сейчас среди них. Но это у нас получит очень негативные обороты в будущем. Поэтому нам нужно прийти к какому-то консенсусу, нам нужно все-таки этот закон внести, я его буду вносить, и потом уже по истечению времени мы уже будем какие-то моменты туда, в этот закон, вносить. Вот. И смотрите, есть у нас... Рабочую группу у нас возглавлял Эльдар Абакиров, вот именно за подписью его пришли вот эти все замечания. Ну, в основном у нас против молодые предприниматели, это ДЖИА, да, я их поддерживаю, надо поддерживать внутренних инвесторов, но это, вы знаете, нам нужно защищать и наших внутренних других инвесторов, то есть участников долевого строительства. Потом, знаете, прежде чем инициировать такой законопроект, мы изучили буквально каждую страну и вот этот процесс долевого строительства. Мы изучили и наши страны СНГ, то есть вот закон есть у нас и в Казахстане, и в России, да, вот он, в принципе, он успешно работает, хотя есть проблемы, но они исправимы. И вот, например, Германия. Здесь, опять же, тоже всю сумму выплат за квартиру разбивают на 7 частей. И, как я сказала, да, вот там фундамент, земляные работы и так далее. Потом Франция. Во Франции тоже. Вот у них примерный план оплаты выглядит так. Вот до 15 общей стоимости на начало строительства, потом после заливки фундамента 15%, ну и так далее. А в Великобритании вообще 10% от стоимости вносится сначала, а потом вся сумма после окончания строительства. И вы знаете, здесь нам все-таки нужно прийти со строителями к какому-то консенсусу, потому что не все стройкомпании как бы выражают свое негодование, не признают вот наш законопроект. Стройкомпании, они прям сами пишут, они наоборот хотят как бы вместе разработать этот проект, потому что этим законопроектом мы хотим защитить не только участников долевого строительства, но и гарантировать успешное строительство объектов. То есть путем контроля, усиленного контроля государственных органов. Не говоря о непорядочных стройкомпаниях. Рахмат, урматтуу талкуунун катышуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр бир 2 мүнөткө рекламага убакыт беребиз, анан ары талкуубузду улантабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, 5 каналдын түз эфиринде учурда талкуусун улантабыз. Биз бүгүн ошо үлүшүн берип, бирок үйсүз калгандар деген теманын тегерегинде талкуулап жатабыз. Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаилова бүгүн биздин студияда конокто. Ошондой эле азыр кийинки коногу, студиянын кийинки коногу дагы ушундай бир курулуш компаниясына алданып, акчасын алдап жиберген, үлүшүн берип алдап жиберген Айсулуу Валиева айым биздин студияда. Айсулуу айым, саламатсызбы? Добрый вечер, госпожа Валиева. Расскажите о своей истории. Мы готовы вас услышать. Я дольщица компании «Мастер Транском». Вообще там у них целая группа компаний, мастер-группы, дочерних компаний много. Мы с ними заключали договор, в котором было сказано, что они в 2017 году закончат дом и сдадут в эксплуатацию. Еще много квартир, которые заключали договора в этом доме. Там и 13-й год стоит введение в эксплуатацию, 15-й, 16-й. Дом построен где-то процентов на 70, то есть стоят только стены и крыша. И недостроена. Какая это строительная компания? «Мастер Транском». Я хотела бы спросить, вот сейчас хотят ввести и принять такой хороший закон, действительно он нужен. А что делать тем, кто уже пострадал? Кто уже на улице остался? Люди брали кредиты, люди надеялись сюда переехать жить. Уже там кучу детей у кого-то родилось, по съемным квартирам живут люди. Что делать нам? Государство нам как-то поможет в этой ситуации? Или все, так получилось, что вы пролетели и все? Вот хотела бы спросить. Бул суроо Айда айымга окшойт. Айда айым. Жок, мен азыр айтып кетпедимби бул боюнча? Мына бул көйгөйдү экиге бөлсө болот. Ол биринчиден бул жанакы 4000дей саны көбөйбөсүн деген максат менен жанакы айтып кеткендей мыйзам чыгарып атпайбызбы. Анан экинчиси бул уже алданган дольщиктердин маселеси. Биз жанакы эле тегерек стол, башка жыйындарды ушул алданган дольщиктердин каттарын негизинде жасап аттык. Анан мен азыр эле бир нече мүнөт мурун эле айтып кетпедимби? Мен өкмөткө азыр ушул бир изилдөө жүргүзүп, өкмөткө кат жиберейин деп атам. Биринчиден бул каттын мааниси ошол эле субсидирование, государственное субсидирование. Анан ал акчаны кайдан алса болор экенин биз азыр ошону изилдеп атабыз. Анан экинчиден мына кайта эле өйдө айтып кеткен бул экинчи маселе. Ошол эле дольщиктер топ түзүп, алданган дольщиктер топ түзүп, жаңы компания менен келишим түзүп, ошол компаниянын биздин өкмөтүбүз жанакы налогтордон бошотуу. Муну биз сунуш кылган атабыз, бирок мен азыр эле айтып кеттим, бул боюнча дагы бир нече мындай тоскоолдуулук пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени мына госэкотехинспекция эксплуатацияга албай коюшу мүмкүн да. Анан ушул механизмдерди, анткени мурунку компаниянын атынан лицензия алынган да. Анан ушул маселе кандай болор экен, бул маселени кандай чечсе болор экен деп биз ошол дольщиктер менен, айрым дольщиктер менен сүйлөшүп, эмки жумада ошол госоргандардын өкүлдөрүн чакырып, ошону талкууламакпыз да. Госпожа Валиева, скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас ваш судебный процесс и есть ли положительные результаты какие-либо? Сейчас хозяин этой компании сидит в СИЗО, идет суд уже год. Но инициаторами этого судебного иска были другие дольщики из другого объекта. Хозяин сидит, год судится уже с ними дольщики те, а юридический директор Окороков Константин, он скрывается. Его, то есть говорят, что он из республики не уехал, он где-то в городе, где-то в республике, но мы его найти не можем.
То есть вы хотите сказать, что и даже правоохранительные органы бездействуют здесь? Да. Было да, ли заявление? Да. Заявление было, мы 2 года назад подавали заявление, оно осталось без действия. Конечно, по нашим инстанциям надо бегать, там добиваться, каждый день этих следователей теребить, что там, как там. Но мы этого не стали делать, потому что этот хозяин, турок Мисут, он нас 2 года, 3 года уже кормит. Он почему-то так нас убеждает, что придут инвесторы. Это иностранные граждане? Фактически хозяин иностранный гражданин, турк Мисут, а по документам хозяин Окороков Константин, директор вот этого ОСО «Мастер Транском». И почему мы не так прям плотно его там не искали, не сажали, ничего, потому что они постоянно нам говорят, вот будет инвестор, придет инвестор, мы все терпеливо ждали. Уже вот устали ждать, и теперь вот хотим спросить у государства, что нам дальше делать, будет оно нам как-то помогать или нет. Ну а что говорят государственные органы на данный момент? Они разводят руками, подавайте в суд. Ну, то есть в суд мы подадим, 1-ю инстанцию, 2-ю, 3-ю мы выиграем, мы же правы, они же не выполнили своих обязательств. А толку-то? Судебные исполнители начнут искать их имущество, которого нет, мы уже сами искали. Все дольщики перерыли госрегистр и все прочее. Никакого имущества за этой компанией нет. Вот и все, на этом мы остановились и не знаем, что дальше делать. Айда айымга суроо, укук коргоо органдары тууралуу кеп болуп кетти да, мисалы ушу 4000 киши ушундай алданып жатса, анан укук коргоо органдарынан кандайдыр бир жыйынтыктар барбы, иш козгоп же алып барып камагандан башка дагы? Мен бүгүн документтерди алып келдим. Ошо укук коргоо органдардын мага жөнөткөн катында мындай бир информация бар экен. Мына башкы прокуратура. Генеральная прокуратура на ваш запрос отвечает дейт да, вот что за период жанагы 15-жылдан 18-жылга дейин статистикалык база данных уголовная статистика дегенде правоохранительными органами республики за указанный период возбуждено 237 иш козголуптур да, ушу категория боюнча. Анан сотко 212 иш жиберилиптир. Приостановлено, токтотулган иштер 8 иш. Приостановлено, прекращено, токтотулган 3 иш. Она на стадии расследования дейт, находятся 15 уголовных дел дейт. Да? Бирок статистиканы карасам, канча бир 4000 деп атабыз, биз 4000 тегереги деп атабыз. Возбуждено 237 эле уголовное дело, да? 4000 бүт республика боюнчабы же Бишкек шаарында эле? Бул болсо так. Бул полностью жанакы уголовная статистика боюнча полностью ушул категория боюнча ушунча 237 мына 15-жылдан 18-жылга дейин ушунча бир иш козголуп турду. Бирок жыйынтыкта камалган кишилердин саны барбы экен? Канча киши жоопко тартылгандыгы тууралуу? Аны жазышпаптыр. Анан мына бизде Финполдагы Финпол өзүнүн информациясын жибериптир. Бул жерде мына 17-жылы поступило всего 17 жалоб и заявлений дейт. В 2018 году поступило всего 17 жалоб и заявлений. 2 уголовных дела на стадии следствия дейт. Анан 18-жылы одно уголовное дело дейт. Бүттү. Башка жок. Башка эч ким жок. Мында кармалган кишилердин саны, бул киши мынча жоопко тартылды деген маалымат жок, Да, ооба, ошондой да. Бирок мына мен ойлойм, ушунун бир причинасы эмне? Же дольщиктер азыркыга дейин ошол алдап кеткен жанакы строй компаниялардын ээлерин күтүп атабы? Ишенип атат. Же эмне үчүн ушундай болуп атат? Мына аябай эле аз болуп атат да, ошо кайрылууларчы. Мисалы ошол бизге болгон кайрылуу көп болуп атат. Бизге болгон кайрылуу көп болуп атат. Мисалы курулуш компаниялар эгер бизге баягы арыз жазсаңар, ошо ойдон таптакыр үйсүз каласыңар деп коркутушу мүмкүнбү ошо үлүш ээлерин? Жок, коркутушу мүмкүн эмес. Бирок жанакы алданган дольщиктердин просто балким бирөө экөө ушинтип жазып көрүп, анан эч жыйынтык болбогондуктан кайрылбай калышты да. Ошондой дагы бир ой келип атат да. Булардан эчтеке
мындай күтсө мындай жардам болбойт деген бир үмүтүн үзүл же балким үмүтү үзүлдүбү, ошондуктан мына бизге болгон кайрылуу мындан дагы бир нече мына бизде канча бир ушунча эле 200 бирдеме кайрылуу бар, бирок бизде жанакы строй компаниялардан алданган дольщиктер бир топ болуп жазышкан да. Ошондуктан бир кайрылууда бир нече квартиралардын ээси кол коюшкан да. Госпожа Валиева, скажите, пожалуйста, на какой исход дела вы сейчас надеетесь и какие меры будете далее предпринимать? Мы надеемся, может быть, государство поможет тем, кто остался на улице, какими-то субсидиями, чтобы они могли хотя бы достроить этот дом или еще что-то сделать. Или вдруг, да, если дольщики соберутся сами достраивать этот дом на свои личные средства, чтобы государство помогло им достроить, потому что документы разрешительные получала строительная компания. И теперь нам говорят, вы по этим документам сами достраиваться не можете. Должна она достраивать. А их нет. Вот что нужно делать? И мы думаем вот, обращаться вот к депутатам, и госорганы, которые нам помогут самим хотя бы достроиться, не будут нам вставлять препоны и рогатки на нашем пути. И думаем вот как-то в этом направлении действовать. Бизге бөлүнгөн 1 саат убакыт дагы аяктап калды. Мына бүгүнкү талкууну жыйынтыктоо үчүн сөздү биз Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаиловага беребиз. Айдайым ошо кырдаалдан чыгуунун бир эң акыркы жолдору болсо айтып, балким ошо алданып жүргөн бир үлүш эллерине кандайдыр үмүт берип коесуз. Мен азыр деле айтып кеттим, бул иш боюнча биз иштеп атабыз. Мына мыйзам боюнча тоскоолдуулук болуп атса деле биз иш чара жүргүзүп атабыз. Буюрса бул мыйзамды Жогорку Кеңештин жыйынына алып киребиз. Анан мына алданган дольщиктер боюнча мына азыр бир 2 жолу айтып кеттим, биз өзүбүздүн изилдөөбүздү жүргүзүп атабыз. Ар бир дольщиктер менен биз связьга чыгып, ошол ар бир дольщиктин маселесин изилдеп, мына биз азыр эле айтып кеткендей өкмөткө өзүбүздүн 1, 2, 3 сунушубузду берген жатабыз да. Анан азыр Айсулуу айым дагы айтып кетти, жардам болсо балким биз ошону акыркы этапка дейре неметпекпиз депчи, курмакпыз деп. Мына бул маселени дагы биз талкуулаганбыз. Ошо госоргандардан дагы бир жардам керек. Ошон үчүн айтып атышат да, мына бизде конституцияда дагы жазылган, государство гарантировать должно жилье, государство гарантировать должно нашим жителям жизнь, беспроблемную жизнь, если так сказать, да, можно. Ошондуктан мына биз өкмөткө өзүбүздүн анализ деген анализ кылып, анан гана ошо кайрылуубузду жиберебиз. Анан өкмөт менен дагы биз ошо боюнча иштешебиз да. Эмки жумада ошол биздин дольщиктерди, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн өзүбүзгө чакырып, ошо боюнча чоң талкуу кылабыз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге бөлүнгөн 1 саат убакыттагы баягы аягына чыгып калды. Биз бүгүн үлүшүн берип үйсүз калгандар деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштыра кетсек, дагы бир жолу Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаилова, ошондой эле үлүшүн берип бирок үйсүз калган жабырлануучу Айсулуу Валиева айым болду. Ошондой эле бизде Бану Мамбетакунова деген айым дагы биздин студияга конокто болду. Ал эми түз байланышта бизде видео звонок менен ошол эксперт, ошо жанагы үлүш салган адамдардын баягы укугун коргой турган мыйзамдын авторлорунун бири Эрнис Абдыкеев болду. Ал эми студияда бүгүн мага жардам берген кесиптешим Мейкин Батырбек болду. Мейкин, сизге да чоң рахмат. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламат болуңуздар.